Мейримдүү жана ырайымдуу жараткандын аты менен баштап, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дубай саламдар болсун. Ассаламу алейкум достор, бир туугандар, армаңыздар. Жараткан Аллахым баарыбыздын кармаган оразабызды кабыл кылуу менен бирге ушулайда кылып жаткан ар бир жакшы иштерибизди, амалдарыбызды, соопторун эселеп көбөйтүп, эң негизгиси Рамазандын соогуна толук эгидер болууну баарыбызга насип кылган болсун деп дуа тилек кылып кетмекчибиз. Буга чейинки айтып келген видеолорубузда Рамазан тууралууга киришүү кылганбыз. Рамазанга кантип даярданыш керек, Рамазанды кантип тосуп алышыбыз керек деген темаларда. Кийинки видеолорубузда болсо Рамазандан эмнени алышыбыз керек, биздин Рамазаныбыз кандай болушу керек, биздин Рамазан менен тагыраагы бүгүнкү күндөгү мусулмандардын кармаган орозосу менен бизден мурункулардын, табииндердин, пайгамбарыбыздын доорудагы сахабалардын радыйаллаху анхум жана пайгамбарыбыздан кийинки бүгүнкү күнгө чейин жетип келген баардык бизден мурунку өтүп кеткен момун мусулмандардын орозосу кандай эле деген темаларда бир сыйра кеп кылып өттүк. Эми бүгүнкү сиздер менен сүйлөшө турган тема бул орозонун негизги максаты эмне, орозонун негизги өзөгү эмне деген темада сөз кылмакчыбыз. Эгерде ушул суроону ар бирибиз өзүбүзгө коюп, жок дегенде 1 мүнөт жакшылап ойлонуп көрө турган болсок, анда ар ким ар кандай жоопту алат. Көбүнчө бул окшош жооптор биздин ошол мусулмандардын бүгүнкү күндөгү түшүнүгү бул Аллах Таала парз кылган үчүн орозо кармаймын деген жооп болот биринчиси. Экинчиси бул ошол Аллах Таала пайгамбарыбызга парз кылып, пайгамбарыбыз кармап, анан пайгамбарыбыздын сүннөтү же болбосо пайгамбарыбыздын бизге буйруганы деген дагы жооптор болушу мүмкүн. Айтор бул жооптор кайсыл мусулмандын диний түшүнүгү канчалык деңгээлде боло турган болсо, мына ошого жараша жооптор дагы ошондой болот десек туурараак болот. Бирок эң негизги нерсе, динибиз талап кылган орозонун негизги максаты эмне? Аллах Таала талап кылган орозонун негизги максаты эмне дей турган болсок, анда мына ушул азыр мен айтып бере турган нерселерге жакшылап көңүл буруп, ушул нерселерди жакшылап түшүнүп ала турган болсок, анда орозонун негизги максатын аңдаган болобуз, негизги максатына жеткен болобуз. Негизи эле жараткан бизди бул дүйнөгө жаратканда ошол жаратканын ыраазычылыгына жете турган иштерди кылуу менен бирге адамда катылып жаткан эң жакшы сапаттарды гана жетиштирип, эң жакшы сапаттардын гана үстүнөн иштеп, бул жашоодо адам бойдон өтүү, адамдык асыл баалуулуктарды жетиштирүү десек дагы туурараак болот. Анткени пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын бул дүйнөгө жиберилүү максаты дагы мына ошол максатта болчу. Пайгамбарыбызды Аллах Таала не деди? Сен бул дүйнөгө адеп ахлакты жеткирүү үчүн, же болбосо адамдардын адеп ахлагын толуктоо үчүн жиберилдиң деген мааниде дагы аяттар бар. Пайгамбарыбыздын эгер өмүр таржымалдарына карай турган болсок, пайгамбарыбыздын басып өткөн жашоосун карай турган болсок, пайгамбарыбыз көбүрөөк сүйлөгөнгө караганда, тил менен бирөөлөргө бир нерсени жеткиргенге караганда, кыймыл аракети менен дагы да көбүрөөк башкаларга үлгү болгонун көрө алабыз. Мисалга айтчу болсок, пайгамбарыбызды пайгамбар болгонго чейин эле анын эли, анын коому, ошол пайгамбарыбыздын уруусу, Курайш уруусу дейбизби, айтор ошол Араб жарым аралындагы пайгамбарыбыздын жанында жашаган элдердин баары пайгамбарыбызды Мухаммадил Амин деп аташкан. Ал пайгамбарыбыздын лакабы болгон, пайгамбар болгонго чейин эле. Мухаммадил Амин дегенди чечмелей турган болсок, бул ишеничтүү, чынчыл деген маанилерди түшүндүргөн. Пайгамбарыбыз өзүн ошончолук деңгээлде тарбиялаган, ошончолук деңгээлде өзүн жетиштирген. Керек болсо пайгамбарыбыздын душмандары дагы кабыл кылып, чынчыл экендигин моюндашкан. Өмүр баяндарында, сыйраларда келет, душмандык кылып жатып дагы башка жака сапар кылчу болсо, же болбосо бир соодагерлик менен, дагы башка бир иштери менен башка жака сапар кылчу болсо, душманы дагы келип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга өзүнүн мал мүлкүн, дүнүйөсүн калтырып, аманат кылып таштап кеткен. Мына ушул нерселерден бардык ушул сабактардан пайгамбарыбыздын жүрүм туруму, пайгамбарыбыздын адеп ахлагы, пайгамбарыбыздын бүтүндөй ошол жашоосу бул Куранга дал келген
Аллах Таала талап кылгандагыдай адамдык асыл баалуулуктарды жетиштирип, эң негизгиси ошол нерселер менен Аллах Таала буйруган нерселер менен жашаган десек туурараак болот. Ошон үчүн дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сахабалар келип Айша энебизден сурашканда, пайгамбарыбыз кандай эле дегенде, Айша энебиз не деп жооп берген? Пайгамбарыбыз ал Куран сыяктуу эле. Кудум эле Куран басып жүргөн сыяктуу деп. Албетте Куран баспайт, бирок Айша энебиздин ал жерде максат кылып айткан нерсеси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол Курандын ичиндеги аяттарга амал кылып ошо менен жашаган адам деген маанини туюндурган эле. Эми сөзүбүздү артка кайтарып, Рамазандын негизги максаты эмне дей турган болсок, Рамазан бул адамды оңдой турган. Кайсыл жактан оңдой турган десек, эгерде биз Рамазанды тек гана ачкачылыктан кутулуу, ачкачылык аркылуу өзүбүздүн ден соолугубузду калыбына келтирүү, муну мисалга азыркы диетолог деп коебуз, ден соолукка кам көрүүчү түрдүү бир эмелер бар, методдор бар. Ошолорду мисалы бирөөсү диетолог деп коебуз, тамакты азайтуу түрдүү, ачкачылык аркылуу өзүн дарылоо деген дагы нерселер бар. Мына ушул жактан алып карай турган болсок, анда бул негизги максаты болбой калат. Көпчүлүгүбүз орозону мына ушинтип гана түшүнөбүз да. Эртең менен саарлыкка турабыз, оозубузду бекитебиз, анан кийин кечке укташыбыз мүмкүн, же күнүмдүк эле мурдагы орозого чейин, Рамазан айына чейин жашообуз кандай өткөн болсо, ошондой эле жашоону өткөрүшүбүз мүмкүн. Көпчүлүгүбүз ушак кылышыбыз мүмкүн, арам нерселерге көзүбүздү салышыбыз мүмкүн, ушактарды угушубуз мүмкүн, бирөөлөрдүн акысына киришибиз мүмкүн. Анан кийин ошентип эптеп кечти киргизип туруп, анан кеч болгондо ифтарга барып туруп, азан айтканда барып туруп эл катары ооз ачып коебуз. Мына ушул нерсени орозо деп түшүнүп калганбыз да. Тилекке каршы бул орозо эмес. Эгерде биз ушул нерселерди орозо дей турган болсок, анда эң чоң жаңылыштык болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне деди? Өзүнүн бир хадисинде айтат: көптөгөн адамдар бар дейт, орозо кармаган көптөгөн адамдар бар, бирок алардын орозодон алчу акысы ачкачылык менен чаңкоодон башка эч нерсе ала албайт дейт да. Эмне үчүн ушул хадисти пайгамбарыбыз айтты десеңиздер, жогоруда мен түшүндүрүп берген. Мурда Рамазанда кандай, Рамазанга чейинки жашообуз кандай болсо, Рамазан айында дагы ошондой эле жашоону өткөрүп, болгону ошо парз болгон үчүн Кудайдан коркуп, балким тамак жебейт, тамак жегенден тыйылат, жана жыныстык катнаштан тыйылат. Мына ушинтип орозо кармагандар. Орозонун негизги максаты бул эмес. Орозонун негизги максаты бизди адам кылып тарбиялоо. Рамазан айына чейин биз кандай элек, Рамазан айында эми өзгөрө турган убакыт келди. Ушул жерден бир точка коюп туруп, сиздердин оюңуздарды башка бир нерсеге бургум келип турат. Мисалы, азыркы жашообузда коучтар, тренингтер деген аябай бир ушундай бир белгилүү, бизге мындай жашообузга кирип келген, жаңы бир кирип келген нерселер аябай белгилүү болуп атат. Бул негизи батышта бир топ жылдар мурун пайда болгон, бир 15-20 жыл болуп калды ошентип. Биздин Орто Азияга, биздин Кыргызстанга келгениге бир 10 жылдын жүзү болуп калды болуш керек менин билишимче. Мындагы тактап коюшубуз керек. Мына ошол коучтар, тренерлер мисалга не кылабыз дейт, адамды өзгөртөбүз дейт да. Келгиле, мен силерди өзгөртөм десе, биз не кылабыз? Ал жерде бизге баягы эмоцияларыбызга таасир бере турган сөздөр болот. Мисалга дем күч бере турган, мотивация бере турган, айтор ошондой бир тур, кана ордуңдан тур, адам бол, сен колуңдан келет деген сыяктуу ошондой адамга дем, шык берүүчү сөздөр да, мисалчы. Булардын негизги максаты эмне дей турган болсок, булар ошол адамды адам кыла турган эле бир ресурстарды калыптандыруу, адамды адамдыкка чакыра турган бир нерселерди берүү. Эгерде ошол максаттарын туура койгон болсо, адамды адам кылып коомго кошуу деген эле максат. Бирок ошол тренингтерге, ошол сабактарга, ошол семинарларга биз эмне үчүн акчабызды коротуп барабыз да, мисалгачы. Эң арзаны балким 1,5 миң, балким 2 миң. Эгер дүйнөлүк деңгээлдеги боло турган болсо, алар кымбат, мисалга $500 баштап 1,5 миң, 2 миң, 3 миң, 10 миң долларга чейинки тренингдер бар да, мисалгачы. Ошолорго дагы биз өзүбүздүн акчабызды коротуп, акчабызды берип, анан ал жака барабыз. Ал жака барганда дагы эгер ошол акчабызга жараша бир маалыматтарды, акчабызга жараша бир нерселерди ала турган болсок, анда бул жакшы. Бирок тилекке каршы кээде ала албай да калабыз. Анткени инсан баары бир кемчиликтүү. Инсандын акылынан чыккан, инсандын оюнан чыккан нерсе бул баары бир кемчиликтүү болуп эсептелет. Бирок Аллах Таала бизди жаратты. Аллах Таала биздин табиятыбызга эмне керек экенин өтө мыкты билген зат. Мына ошон үчүн бизге динди берип койду. Бул өтө оңой жашоо да. Дин менен жашоо
Бул өтө оңой жашоо. Ошон үчүн Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху айткан: Аллах Тааладан адамзатка берилген эң чоң неамат, эң чоң жакшылык бул дин, ислам дини деп айткан сөзү бар. Муну Умар ибн Хаттаб өтө мыкты түшүнгөн, мына ошон үчүн ошол сөздү айткан. Эми караңыз, ушул жогорудагы мен мисалда келтирген адам болойлу, өнүгөйлү, өсөйлү, койгон максаттарыбызга жетели деген нерселердин баарын диндеги Аллах Таала парз кылган нерселерди аткаруу менен эле, диндеги бизге буйрулган нерселерди аткаруу менен эле оңой эле жетип алсак болот экен. Рамазандын дагы негизги максаты бул тек гана ушул жеп ичүүдөн, тамак аштан, же болбосо жыныстык катнаштан, үй бүлөлүк мамилелерден эле тыйылып калбастан адам болуу. Рамазанга чейинки калыптанып калган сапаттарыбызды таштап, жаман сапаттарыбыз, мисалга уйку болушу мүмкүн, бирөөнүн акысына кирүү болушу мүмкүн, бирөөнү гыйбат кылуу болушу мүмкүн, бирөөнү сөгүү болушу мүмкүн, жаман арам нерселерге көздү салуу болушу мүмкүн. Айтор адамдын нафсисиге жага турган нафси кумарларга байланыштуу болгон кандай гана жаман нерселер болсун, ошонун баарын ушул ыйык Рамазан айы келгенде таштоо. Эми ушул жерде дагы бир маанилүү нерсе бар. Муну да белгилеп кетиш керек. Ыйык Рамазан айы келгенде эле жакшы бир адам болуп, орусча айтканда бир святой адам болуп, анан ыйык Рамазан айы кеткенден кийин кайра эле мурдагы таз кейпибизди кийип калбашыбыз дагы керек. Көпчүлүгүбүз мына ушундай дагы акыбалга түшүп калганбыз. Ыйык Рамазан айы келгенде аябай такыба болуп, мечиттерге барып, жамаат менен таравих намаздарын окуп, башкаларга мындай колдон келишинче жакшы иштерди кылып, айтор жакшы адам болгонго толук кандуу түрдө жакшы адам болгонго аракет кылып туруп, бирок өкүнүчтүүсү бир гана ай, бир гана Рамазан иши гана ошол жакшы адам болгонго аракет кылып, Рамазан кеткенден кийин кайра эле мурдагы акыбалыбызга, кайра эле мурдагы адаттарыбызга, көнүп калган адаттарыбызга кайтып барып, ошол нерселерди жасай беребиз. Бул дагы туура эмес экен. Рамазандагы негизги максат, Рамазандын бизге Рамазандын бизге бере турган нерсеси бул толук кандуу түрдө Рамазан чыгып кеткенден кийин дагы Рамазанда ушундай бир өзгөрөлү, Рамазан чыгып кеткенден кийин дагы Рамазандагыдай жашоо болсун. Рамазандагыдай күнүбүздү, жашообузду өткөргөнгө аракет кылалы. Мына биздин Рамазандын негизги максаты, айтайын деген айтчу нерсеси, үйрөтө турган нерсеси мына ушул. Ушул нерсени түшүнө турган болсок, анда Рамазандын негизги максатын, маанисин, маңызын өзөгүн түшүнгөн болобуз. Алымдар мисалга орозолорду бөлүп койгон. Мисалга карапайым адамдардын, жөнөкөй эле бир карапайым адамдардын кармаган орозосу бул тек гана ушул жеп ичүүдөн, үй бүлөлүк мамилелерден тыйылып гана орозо кармашат дейт да. Бул ошо жана пайгамбарыбыздын айткан хадистеги катмарларга кирип калышы. Көпчүлүк адамдар деп ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан. Демек көпчүлүк биз ошонун ичинде биз дагы болушубуз мүмкүн. Толук кандуу түрдө. Башка нерселерден тыйылбайбыз. Мисалга ушактан тыйылбайбыз. Ал нерседен тыйылыш өтө кыйын. Бирөөлөрдүн жашоосуна мурунду тыккандан тыйылбайбыз. Бирөөлөрдүн жашоосун критиковать этип, сындагандан тыйылбайбыз. Ушак уккандан тыйылбайбыз. Арам нерселерди кароодон тыйылбайбыз. Дагы тек гана ошол жеп ичүүдөн гана тыйылабыз. Экинчи катмардагы орозо кармаган адамдар дейт. Булар ошол жеп ичүү менен ага кошуп нафси кумарлардан дагы тыйылган адамдар дейт. Үчүнчү катмардагы эң Аллахка жакын болгон адамдардын кармаган орозосу бул ошол адамдын дене турпаты бүтүндөй орозо кармаган адам дейт. Анын нафсиси орозо кармайт. Керек болсо анын ойлогон ою дагы орозо кармайт дейт. Кантип десеңиздер, ою менен дагы бир нерсени, жаман нерселерди ойлобойт. Ою менен дагы керек болсо Аллахты гана, Аллах Таала ыраазы болгон иштерди гана ойлогонго аракет кылат экен. Негизги эң жогорку тепкичтеги орозо кармаган адамдардын орозосу мына ушундай дейт. Негизи биздин дагы орозобуз ошондой болуш керек эле. Орозонун бизге айта турган айтчу нерсеси дагы, үйрөтө турган үйрөтчү нерсеси дагы бизди ушул адам кылыш керек эле. Биз орозого чейинки жаман адаттарыбыздын баарын ушул ыйык Рамазан айында, ыйык Рамазан айынын урматына, ыйык Рамазан айынын себебинен ушул нерселерибизди таштап туруп, бир силкинип туруп, денебизди бир силкип туруп, анан Рамазан айы чыгып кеткенден кийин дагы оңолгон акыбалда кийинки Рамазанга жетип барганга аракет кылышыбыз керек эле. Мына эгерде ушундай кыла турган болсок, анда биз ийгиликке, анда биз чыныгы орозонун максатка ылайык кармаган болот элек орозону. Асиям деп коебуз, асиям. Бул асиям деген тек гана дененин
ошол жанагы Аллах Таала тыюу салган тыюулардан тыйылуусу. Мисалга тамак жебеш керек, ичпеш керек, жыныстык катнашка барбаш керек деген нерсе. А соум болсо, соум бул адамдын нафсиси, нафсилердин жаман нерселерден тыйылышы. Жогоруда мен айткандай ошол ушактан, жаман нерселерди көрүүдөн, жаман нерселерге баруудан, керек болсо ойдун дагы тазалыгы. Мына негизги орозо деп мына ушуну айтсак болот. Видеонун аягында сөзүмдү жыйынтыктап жатып, алымдарыбыз орозону 3кө бөлөт. Аввалуху рахма, аусатуху магфира, ва ахируху итқум минен нирон. Аввалуху рахма дегени бул алдыңкы баштапкы 10 күн бул рахма, мээримдүүлүктүн айы десек болот. Аллах Тааладан көбүрөөк, Аллах Тааланын мындай айтканда мээрими, Аллах Тааланын ырайымы пенделерине, жер бетине жаап аткан, түшүрүлүп аткан ушул биринчи баштапкы 10 күн. Периштелер көбүрөөк түшөт дейт. Ошон үчүн ушул баштапкы 10 күндө Аллах Тааладан көбүрөөк кечирим сурап, көбүрөөк дуа кылып, көбүрөөк ибадаттарыбызды коозгонго аракет кылайлы. Анан дагы бир азыркы тил менен айтканда лайфхак деп койсок дагы болот. 30 күндүк орозодо 30 түрлүү дуа кылганга аракет кылалы. Мен ушул видеомдун башында айтып коем деп эсимден чыгып кетиптир. Азырда болсо кеч эмес. Мындан кийинки орозолорубузда дагы, мындан кийинки Рамазандарда дагы сөзсүз түрдө түрлүү дуа кылганды унутпайлы. 30 күндө 30 түрлүү дуа. Биринчи күнү өзүңүзгө дуа кылыңыз, экинчи күнү бир туугандарыңызга, үчүнчү күнү ата энеңизге, төртүнчү күнү келечегиңизге, ооругандарга айтор ушинтип түрлүү дуа кылалы. Бул дагы ошол аалымдарыбыздын өздөрүнүн тажрыйбасынан өткөн лайфхактардын бирөөсү. Анда эмесе, урматтуу менин бир туугандарым, жогоруда мен айтып берген нерселердин баары бул ошол китепте жазылган, аалымдардын айткан сөздөрүнөн алынган маалыматтар. Мен эч качан өзүмдүн бир пикириме таянып эксперттик кылбаймын, эксперттик кылганга аракет дагы жасабайм. Ошон үчүн мен инсанмын, кандайдыр бир ката кемчиликтер кетип калган болсо, албетте кечирим сурайм. Анда эмесе кийинки видеодон көрүшкөнчө салам алейкум.